Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн жак мүчөлөрү деген темада сабак өтүлөт. Здравствуйте, ребята! Сегодня будем проходить тему личные окончания. Келгиле сүйлөшөлү. Давайте поговорим. Диалогду кезектешип окугула. Жак мүчөлөрүн туура айткыла. Прочитайте диалог по ролям. Правильно произносите личные окончания. Диалогду өз алдынча окуйбуз. Самостоятельно читаем диалог. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып жаттайбыз. Новые слова пишем в словарные тетрадки и учим. Эми кырдаал боюнча мелдешип диалог түзгүлө. Составьте, состязаясь диалоги по ситуациям. Класста жаңы окуучу барбы? Есть в классе новый ученик? Сен аны менен кантип тааныштың? Как ты с ним познакомился? Сенин сурооңду жана анын жообун жаз. Напишите ваш вопрос и его ответ. Б. Телефон аркылуу досуң, курдашың менен сүйлөштүңбү? По телефону разговаривал с другом или подругой? Сенин сурооңду жана анын жообун жаз. Напиши свой вопрос и его ответ. Үлгү. Образец. Таанышып алалы. Сен Курманбексиңби? Будем знакомы. Ты Курманбек? Оба. А сен кимсиң? Да. А ты кто? Мен Алмазбек мин. Я Алмазбек. Сен кимсиң? Кто ты? Мен Алмазбек мин. Я Алмазбек. Эсиңерге салгыла. Жак мүчөлөрү жана алардын түрлөрү. Жекелик түрдө. Мен. Мүчөлөрү мын, мин, мун, мүн. Сен. Сың, сиң, суң, сүң. Сиз. Мүчөлөрү сиз, сиз, суз, сүз. Ал. Мүчөсү ты. Вспомните личные окончания и их виды. Көптүк түрдө. Во множественном числе. Биз, мы. Біз, биз, буз, бүз. Силер. Вы. Сыңар, сиңер, суңар, сүңөр. Сиздер. Множественное число. Сыздар, сиздер, суздар, сүздөр. Алар. Мүчөлөрү ышат, ишет, ушат, үшөт. Эрежелерди сөздүк дептердин артына жазып алабыз жана жаттайбыз. Жак мүчөлөрдүн кандай түрлөрү бар экен, жекелик түрдө жана көптүк түрдө кандай түрлөрү бар экендигин жазып алабыз. Ырды көркөм окугула жана жаттагыла. Прочитайте выразительное стихотворение и выучите наизусть. Нияз менен пияз. Карагыла Ниязды, арчып жатат пиязды. Көзүнөн жаш агыптыр, аны көрүп Турдубек. Ниязды пияз урду деп апама айтып барыптыр. Жаңы сөздөр. Арчып жатып пиязды. Чистя лук. Көзүнөн жаш агыптыр. Из глаз потекли слезы. Урду, побил. Жаңы сөздөрдү жазып жаттайбыз.